Ал-Файюм. Күн көк жээктен көтөрүлө баштаганда Сантьяго көзүн ачты. Бет маңдайында кечээ кичинекей жылдыздар жымыңдаган жерде чөл бетин бербей каптаган курма сабы, курма багы созулуп жатат. Уйкудан ойгонгон англиялык «Акыры келдик!» деп кыйкырды. Бирок жигит унчукпады. Чөлдүн тынчтыгын үйрөнүп калган эле. Бет маңдайында турган курма багына карап гана тим болду. Пирамидалардагы али узак. Жигит үчүн бүгүнкү таңдын башка күндөрдөн айырмасы жок эле. Бирок азыр, ушул чак, төөчү айткан майрам эле. Бул учурдун өткөндүн убактары жана келечектин кыялдарың менен жашоого аракет кылып жатты. Бир күн бул миңдеген курма дарагынын көрүнүшү анын жашоосунун бир учуру эле. Бирок ушул учурда бул курма дарагы ал үчүн көлөкөнүн, суунун жана согушка каршы башпааник табуунун белгиси болчу. Ошондой эле төөнүн боздогону да бир коркунучтун жышанына айланып, курма бактары бир кереметти чагылдырышы мүмкүн. Дүйнөнүн көптөгөн тили бар, деп ойлоду жигит. Жүздөгөн адамдар жана улоолордун оазиске келгенин карап отурган алхимик убакыт тездеген сайын кербендерди алдамдайт деген ойго кетти. Оазистин жашоочулары кыйкырык сүрөөн менен келгендерди тосуп алууга чуркашты. Абага көтөрүлгөн чаң көлөкө түшүрүп, жат кишилерди көргөн балдар кубанычтан секирип ойноп калышты. Алхимик уруу башчыларынын кербен башчысынын жанына барып, жашыруун жыйналышка отурганын байкады. Бирок булардын эч бири алхимикти кызыктырбайт. Мурдада канчалаган адамдардын келип, канчалагандарынын кеткенин көргөн. Оазис менен чөлдүн тынчтыгын эч нерсе бузган эмес. Шамалдын таасири менен кейпи өзгөргөн бул кумдарды буттары таптаган канчалаган падышалар жана кайырчыларды көргөн. Бирок бала кезиндеги көргөн кумдардын айырмасы жок бул кумдардын. Сары кум, көк кумда, көк асмандан кийинки курма дарагынын жаштылыгын көргөн жолоочулардын кубанычынын бир азын жүрөгүнүн түпкүрүнөн бул да сезди. Балким адамдар курманы көргөндө кубанышым үчүн Кудай чөлдү жараткандыр, деп ойлонду. Анан күнүмдүк жумуштары менен алек болоорун чечти. Билген сырларынын бир бөлүгүн үйрөтө турган адамдын ушул кербен менен келгенин билчү. Белгилер андан кабар берген эле. Ал адам ким экенин али биле элек, бирок тажрыйбалуу көздөрү анын көрөрү менен таанымак. Мунусу да мурдагы шакирттердей жөндөмдүү болорунан үмүт кылат. Бул нерселер эмнеге кулакка шыбыроо менен гана айтылаарын чындыгында билбейм, деп ойлоду. Булардын чыныгы сыр болушунун эмес, албетте Кудай өз сырларын жараткандарынын баарын ачып берет. Анын көз карашы боюнча мунун бир гана түшүндүрмөсү бар эле. Булар таза жашоонун бир бөлүгү, же таза жашоону сүрөт же сөз түрүндө түшүнүү кыйынга тургандыктан бул нерселерди ушундай жеткирүү керек окшойт. Анткени адамдар сүрөттөргө жана сөздөргө арбалып, аягында ааламдын тилин унутушат. Жаңы келгендер дароо эле Ал-Файюмдун уруу бачысына жолугушту. Жигит көргөн көзүнө ишене албай турду. Бир канча курма дарагы менен курчалган кудуктун ортосундагы оазистин Испаниянын айылдарынан да чоң экендигине күбө болду. Оазисте 300 кудук, 50 000 курма дарагы жана курма дарагынын арасында курулган көп сандаган чатырлар бар эле. Мен бир түн сыяктуу, деди алхимикти дароо көргүсү келип, чыдамы кеткен англиялык. Жолоочуларды жаш балдар оруп калышты. Улоолорду, келген адамдарды кызыгуу менен карап турушту. Эркектер жолоочулардан согуштун жышаанын көрүп көрбөгөнүн билгиси келишет. Аялдар болсо соодагерлер алып келген кездеме жана баалуу таштарга чабуул коюшту. Чөлдүн тымтырстыгы жоголуп, рух ааламынан адамзат ааламына келип калгандай тынымсыз сүйлөшүп, каткырып күлүп жатышты. Адамдар кубанычтуу жана бактылуу эле. Кербен башчысы тургундардын көпчүлүгү аял, бала бакыра болгондуктан чөлдөгү оазистер ар дайым эле нейтралдуу жерлер болорун жигитке түшүндүрдү. Эки тараптын да өз оазистери бар. Ошол себептен чөлдө бири-биринин канын төккөн согушчандар башпааник боло турган оазистердин тынчын бузчу эмес. Кербен башчы бир аз түйшүк тартса да, адамдардын жана жолоочулардын бир жайга чогултуп керектүү маалыматтарды берди.
уруулардын ортосунда болуп жаткан согуш аяктаганга чейин бул жайда калышат. Жолоочулар жергиликтүүлөрдүн чатырларына конок болуп, аларга эң жакшы жайлар берилет. Адаттагы меймандостуктун каадасы ушундай. Анан өз күзөтчүлөрү баш болгон баарын курал-жарактарын уруу башчысы дайындаган адамга тапшыруусун талап кылды. Согуштун эрежеси ушундай. Согушчандар оазистерди башбаанек катары колдоно алышпайт, деп түшүндүрдү. Англиялык күрмөсүнүн чөнтөгүнөн курамдалган тапанчасын чыгарып, курал чогултууга милдеттендирилген адамга тапшырып жатканын көргөн Сантьягонун таң калганын ооз ачылып калды. Тапанчанын сизге эмне кереги бар? Деп сурады жигит. Адамдарга ишенүүнү үйрөнүү үчүн. Англиялык издегенин тапканына кубанып турду. Жигит болсо казнасы тууралуу ойлонуп жатты. Кыялданган нерсесине жакындаган сайын иштер кыйындап барат. Карт падышанын тажрыйбасыздыгынын ийгилиги деген нерсеси эми болбой жатат. Жеке жашоо жолуна түшкөн адам туруктуулук жана эр жүрөктүүлүк жагынан сыналып турарын билди. Мына ушул себептен шашпашы, сабырсыздык кылбашы керек эле. Антпесе Кудай жолуна койгон белгилерди көрө албай калышы мүмкүн. Аларды Кудай жолума тизди, деп ойлоп, өзүнчө таң калды. Ушка чейин белгилерди бул дүйнөгө таандык нерселер катары көргөн эле. Тамак жеш жана уктоо сыяктуу, сүйүү же бир иш баштоо сыяктуу. Бирок бул өзүнө жол көрсөтүү үчүн Кудайдын колдонгон бир тили экендигин эч ойлогон эмес эле. Сабырсыз болбо, деди өзүнө өзү. Төөч айткандай, тамактануу учурунда тамактанат, жүрө турган учур келгенде жүр. Биринчи күнү англис баш болгон чарчап чалыккандардын баары кызык уйкуга киришти. Жигит өзү теңдүү 5 жигит менен бир аз алысыраак жердеги чатырда туруп калышты. Алар чөлдүк жигиттер болгондуктан чоң шаарлар тууралуу билүүгө ынтызар. Жигит жабан болуп жүргөн кезин айтып берди. Уйкусун кандырган англиялык кирип келгенде хрусталь дүкөнү жөнүндө айтып бермекчи болуп жаткан. Таң аткандан бери сизди издеп жүрөм, деди досун сыртка ээрчитип чыгып баратып. Алхимикти табууга жардам бериңиз. Анын оболу өз алдынча издей башташты. Алхимик оазис тургундарынан айырмаланып турса керек. Чатырында от өчпөй күйүп тургандыр. Бир топко чейин издегенден кийин оазис алар ойлогондон да кенен жана анда жүздөгөн чатырлар бар экенин түшүнүштү. Дээрлик бир күнү убактыбыз текке кетти, деди англис сапарлашы менен бир кудуктун башына келип отурушканда. Балким сурагандыгыбыз оң болор, деди жигит. Англиялык анын Алфайымга экендигин эч кимге билгизгиси келбей турган. Ошондуктан эмне кылаарын билбей турду. Аягында арабчаны ага караганда жакшы билген испан жигиттен эмне кылуу керектигин сурады. Жигит ошол учурда суу ала турган челегин көтөрүп кудукка келген аялдын жанына барды. Кутман-кеч айым. Бул оазисте жашаган бир алхимик бар эле. Анын кайда жашаарын билейин дедим эле, деп кайрылды. Аял кандай кишини тааныбаганын айтып, дароо узап кетти. Ошондой эле жигитти кара кийимчен аялдар менен сүйлөшпөбүз керектигин, алар турмушка чыккан аялдар экендигин айтып эскертти. Булар адат салтты сыйлоого милдеттүү болчу. Англиялыктын үмү түзүлдү. Демек, узак сапар тартып, куру бекер убара болуптур. Буга досу да капа болду. Англиялык да жеке жашоо жолун турлап жүргөн. Эгер бир адам бул жолдо болсо, бүтүндөй аалам анын издегенин табышына жардамчы болууга аракет кылат, деп айткан эле карт падыша. Анан жаңылап калышы мүмкүн эмес. Ушуга чейин бул жерде алхимиктер тууралуу сөз укпадым, деди жигит. Антпесе сизге жардам бермекмин. Англистин көздөрү күлмүңдөй түштү. Албетте, ошондой, деп кыйкырды ал. Балким бул жерде алхимиктин ким экендигин эч ким билбестир. Бул айылда ким оорулууларды жакшы айыктыраарын сураганыңыз туура болор. Кара кийимчен бир топ аялдар суу алганы кудукка келишти. Бирок англиялыктын сураганына карабастан Сантьяго алар менен сүйлөшпөдү. Аягында бир эркек келди. Айылда оорулууларды айыктырган ким экенин билесиңби? Деп суроо узатты жигит. Оорулуулардын баары Алла айыктырат, деп жооп берди тегил киши. Бул жат кишилерден коркуп кеткен эле.
Силер экөөңөр көз ачыкты издеп жүрөсүңөр, деп Курандан бир канча аятты окуп, анан жолуна түштү. Дагы бир киши келди. Жашы бир топко барып калган. Колунда кичинекей чакасы бар. Жигит ага жогорку суроону кайра узатты. Ал адамды эмне издеп жүрөсүңөр, деди. Анткени бул досум ошол кишини издеп бир канча ай бою жол тартып келе жатат. Бул киши эгер ушул айылда жашаса, анда ал абдан күчтүү бирөө болсо керек, деп жооп берди, берки бир аз ойлонуп туруп. Уруу төбөлдөрү да каалаган убакта аны менен жолуга албайт. Жолугууну ал киши өзү белгилеши керек. Силер согуштун бүтүшүн күтүп, анан кербен менен кетип калганыңар дурус болот. Оазистин жашоосуна аралашууга аракет кылбагыла. Англиялык көктөн издегенин жерден тапкандай кубанды. Демек, туура эле издеп келиптир. Ошол учурда кумарасын көтөргөн бир жаш кыз көрүндү. Кара кийим кийген эмес, кумара ийине көтөрүп алган. Башына жоолук салынганы менен жүзү ачык. Сантьяго алхимик тууралуу суроо берүү үчүн жанына келди. Ошондо ага убакыт токтоп калгандай сезилди. Ааламдын руху болгон күчү менен жигитке бет маңдай чыгып келгендей болду. Кыздын жоодураган кара көздөрүн, күлүмсүрөгөндөй тартылган уурттарын көргөндө, жер жүзү сүйлөп, бардык жандыктар түшүнгөн тилдин эң негизги жана эң улуу түрүн түшүндү. Бул сүйүү деп аталат. Адамзаттан да, чөлдөн да байыркы, кудуктун башына ушул эки адамдын тиктешкениндей, ар дайым ушундай күч менен пайда болот. Жарым жыйрылып турган убакыттардан жылмаюунун жышааны байкалды. Бүтүн өмүр бою кабарсыз күткөн китептерде, койлордун жанында, хрусталдарда жана чөлдүн үнсүздүгүнөн издеген эле бул белгини. Ааламдын аруу тили ушул. Аны түшүндүрүүнүн кереги жок. Анткени ааламда өзүнүн чексиз жолуна түшүндүрмөгө муктаж эмес. Жигит ошол учурда тагдырлаш аялзатынын алдында турганын, кыз да муну сөзсүз түшүнөрүн билет. Ата энеси, чоң ата чоң энеси бирөөгө үйлөнөрдөн мурда аны сүйүп, макулдашып, таанып билүү жана дүйнө чогултуп, анан үйлөнүү керектигин айтса керек эле. Бирок жигит буга ишенип турат. Анткени кеңеш берчү адамдар ааламдын тилин билбейт эле. Анткени бул тилди билген адам чөлдө болсун, же чоң шаардын чок ортосунда болсун, бул дүйнөдө ар дайым бирөөнү күткөн адам бар экенин оңой эле түшүнөт. Бул эки адам жолугушуп, көздөрү чагылышканда бүтүндөй өтмүш жана келечек маани маңызын жоготот. Ошол учурда жана көк асмандын астындагы бардык нерсе бир кол тарабынан жазылган чындык гана болот. Ал кол ашык болгон, иштеген, күндүн жарыгы астында казына издеген баары үчүн сүйүктүү бирөөнү жараткан кол. Андай болбосо, адамзаттын кыялдарынын эч бир мааниси болмок эмес. Мактуб, деди өзүнчө. Англиялык ордунан тура калып, досун силкилдетти. Бол, андан сура. Жигит жаш кызга жакындады. Кыз кайрадан күлүмсүрөдү. Жигит да күлүмсүрөй карап турду. Атың ким? Деп сурады жигит. Атым Фатима, деп жооп берди жертиктей. Мен келген өлкөдө да кээ бир аялдардын аты ушундай. Бул ысымды Алла жолунда күрөшкөн каармандарыбыз жеткирген ал жакка. Сулуу кыз каармандар менен сыймыктанып жатты. Алардын жанында турган англиялык жигитти шаштырды. Жигит жаш кыздан бардык ооруларды айыктырган адам тууралуу сурады. Дүйнөнүн сырларын билген бир киши бар. Ал чөлдүн жиндери менен сүйлөшөт, деди. Жаш кыз. Жиндер жакшы жана жаман болуп бөлүнүшөт. Кыз колу менен чыгыш тарапка кол жаңсады. Алар издеген адам ошол жакта эле. Кумарасына суу алган кыз узап кетти. Англиялык алхимикти издеп жөнөдү. Жигит көпкө чейин кудуктун башында отурду. Жана чыгыш шамалы бир күнү бул аялзатынын жытын айдап баратканын жана бул аялзатынын жашаганын да билбестен аны сүйүп калганын ойлоду. Бул кызга болгон сүйүүсүн ага дүйнөнүн бардык сырларын ачат. Эртеси күнү
Жигит кызды күткөн кудуктун башына барды. Ал жерден англиялыкты көрүп таң калды. Ал алгачкы жолу чөлгө байкоо салып олтурупту. Дигерден баштап кечке чейин күттүм, деди англичан. Алгачкы жылдыздар чыга баштаганында келди. Ага эмне, издеп жүргөнүмдү айттым. Менден коргошунду алтынга айланта алар албасымды сурады. Мен да так ошону үйрөнүү үчүн келгенимди айттым. Жасап көрүшүм керектигин айтты. Барып жасап көр деген сөздөн башка эч нерсе дебеди. Жигит унчукпады. Демек англиялык көптөн бери билген нерсесин үйрөнүү үчүн ушунча жолду арбытып келген экен. Ушул сыяктуу нерсени билүү үчүн өзү да карт падышага 6 кой бергенин эстеди. Анда жасап көрүңүз, деди ал да сапарлашты. Мен аны жасайм. Мына азыр ишти баштайм. Англиялык кеткенден бир аздан кийин Фатима суу алганы кудукка келди. Сага бир нерсени гана айткым келдим, деди жигит кызга. Мага жар болушуңду каалайм, сени сүйөм. Күтүлбөгөн сөздөн кыздын колундагы идиши кыргып кетип, суусу төгүлдү. Сени ар күнү ушул жерде күтөм, деп жигит сөзүн андан ары улады. Пирамидаларга жакын жердеги казынаны табыш үчүн ушунча чөлдү басып өттүм. Согуш мен үчүн каргышалуу болчу. Ошол эле согуш азыр менин бактым болуп турат. Анткени бул жерде сенин жаныңда жүрөм. Согуш бир күн бүтөт, деди жаш кыз. Жигит айланадагы курма бактарын карады. Учурунда чабан болуп жүргөн. Бул жерде да койлор бар эле. Фатима казынадан да маанилүү. Согуш жандар өз казыналарын издеп жүрүшөт, деди жаш кыз анын оюн окуп тургандай. Чөлдүн аялдары каармандары менен сыймыктанышат. Кыз кумурасын сууга толтуруп ал жерден узап кетти. Жигит ар күнү кудукка барып, Фатиманын келишин күтөт. Фатимага чабандык жашоосу, падышага жолукканы, хрусталь дүкөнү тууралуу айтып берди. Ынак болуп калышты. Күндүн аны менен өткөргөн 15 мүнөтүнөн калганы ага эч бүтпөчүдөй узак сезилет. Чөл ортосундагы айылда бир айга жакын туруп калышты. Бир күнү кербен башчысы баарын жыйналышка чакырды. Согуштун качан бүтөрү белгисиз, жана кайрадан жолго чыгышыбыз да мүмкүн эмес, деди. Согуш дагы узакка созулат. Балким бир канча жылга. Эки тарапта тең эр жүрөк жоокерлер бар болуп, эки уруу тең согушууну сыймык көрөт. Бул жаман менен жакшылыктардын ортосундагы согуш эмес. Бир эле бийликке ээ болууну каалаган күчтөрдүн ортосундагы согуш. Мындай согушта Алла эки тарапты тең колдойт. Адамдар тарап кетишти. Жигит ал күнү кечинде Фатиманы дагы көрүп, жыйналышта айтылгандарын ага да айтып берди. Экинчи жолу кезиккенибизде мага сүйүүңдү арнадың. Анан ааламдын тили, ааламдын руху сыяктуу жакшы нерселерди үйрөттүң. Булар акырындык менен мени сага байлады. Жигитке анын үнү курма дарагынын жалбырактарынын шамалга шуудураганынан да жагымдуу угулду. Кудукка эрте келип сени күттүм. Көпкө күттүм. Өтмүшүмдү, үрп адатымды, эркектердин чөлдүк аялдарга кандай мамиле жасоосу керектигин эстей албайм. Кичинекей кезимде чөл мага өз белегин алып келет деп кыялданам. Мына мага белек берилди. Ал белек сенсиң. Жигит кыздын колун кармагысы келди. Бирок Фатима кумаранын кулагын кармап турган эле. Мага түштөрүңдү, карт падыша жана казына жөнүндө айтып берген эле. Белгилер тууралуу да айттым. Мына ошондуктан мен эч нерседен коркпойм. Анткени сени мага ушул белгилер алып келди. Сен өзүң да кайра-кайра кайталап айтып жүргөнүңдөй, мен сенин түштөрүңдүн жана жеке жашоо жолуңдун бир бөлүгүмүн. Мына ошол себептүү сенин издеп келген нерсеңдин багытында жолуңду улашыңды каалайм. Согуштун бүтүшү керек болсо, анда абдан жакшы. Бирок эгер дагы эртерээк кетишиң керек болсо, жеке жашоо жолуң менен кет. Кум дөбөлөр шамалдын таасири менен өзгөрөт. Бирок чөл ошол бойдон кала берет. Биздин сүйүүбүз да ошондой мактуп. Эгер мен сенин жеке жашоо жолуңдун бир бөлүгү болсом, бир күнү кайтып келесиң. Жигит кыздын жанынан айрылганда көңүлү чөгүп турду.
ушуга чейин тааныган адамдары тууралуу ойлонду. Үй бүлөлүү чабандар тоо кырларда кыдырып жүрүшүнүн зарылчылыгын жубайларына ишендире албай абдан кыйналышчу. Сүйүктүүсүнүн жанында болууга мажбур кылчу. Эртеси күнү Фатимага ушулар тууралуу айтты. Чөл биздин эркектерибизди алып кетет. Бирок ар дайым эле аларды кайра алып келбейт. Буга көнүүгө мажбурбуз. Андан кийин алар жамгыр төкпөй өтүп кеткен булуттарда, таштардын арасында жашынган жандыктарда, жерден ургуп чыккан мол сууларда болушат. Алар бардык нерсенин бөлүкчөсүнө, ааламдын рухуна айланышат. Кеткендердин кээси кайтып келет. Ал учурда башка аялдар да кубанышат. Анткени өздөрү күтүп жаткан эркектерди да бир күнү келип калышы ыктымал. Мурда ал аялдарды көрүп, алардын бактылуулугун кызганчумун. Эми менин да күткөн бир эркегим болот. Мен чөлдүк аялмын жана буга сыймыктанам. Менин эркегим да кум дөбөлөрдүн ордун өзгөрткөн шамал сыяктуу эркин кыдырып жүрүшүн каалайм. Аны булуттардан, жандыктардан жана суудан көргүм келет. Жигит англиялыктын жанына барды. Ага Фатима тууралуу айтмакчы эле. Ал чатырынын жанына кичинекей бир очок жасап, алганын көрүп таң калды. Кызыктай очок эле. Үстүндө бир шише турат. Тегил дагы жандуураак өңдөнөт. Иштин алгачкы этабы деди. Башка нерсеге аралашкан күкүрттү арылтышым керек. Муну ишке ашыруу үчүн ийгиликсиздиктен коркпошум керек. Ийгиликке жетпей калам деген коркуу ушуга чейин улуу ийгиликке кадам таштоомо тоскоол болуп келди. 10 жыл мурда башташым керек болгон ишти эми араң баштадым. Бирок 20 жыл күткөнүм үчүн бактылуумун. Чөлдү тиктеген абалда отту чукулуктап отурду. Жигит батып бараткан күндүн кызылы чөлдүн бетине каптаганга чейин мунун жанында отурду. Үнсүздүк, суроолоруна жооп бериши же бере албастыгын билиш үчүн чөлдүн койнуна кирип кетүүнү каалады. Буга ышкысы абдан күч эле. Оазистин курма бактарын көздөн качырбастан бир топко чейин бет алды, кете берди. Шамалдын үнүнө кулак төшөп, бут астындагы шагыл таштарды сезип баратты. Кээде суу чаяндын кабыгын кездешет жана бул чөл тээ эски доорлордо деңиз астындагы жатканын билет. Бир чоң ташка көчүп басып, горизонттун чоң көрүнүшүнө арбала карап турду. Ал өзү ээ болбогон сүйүүнү элестете алчу эмес, бирок Фатима чөлдүн кызы эле. Чөл аны түшүндүрүүгө көмөкчү болот. Согуштун жышааны. Сантьяго башынын үстүндө бир нерсенин кыймылын сезгенгенге чейин эч нерсе тууралуу ойлонбостон отурду. Асманга карап, тээ бийикте эки кыргыйдын учуп жүргөнүн көрдү. Жырткыч куштарды жана алардын ары бери учуп жүргөнүн көңүл буруп тиктеди. Алар учканда сызган башаламан сызыктардын да ал үчүн бир мааниси бар эле. Бирок анын маанисин түшүнө албады. Куштардын учканын ээрчи тиктеп тура берди. Балким бир белгини байкаар, балким чөл өзү ээ болбой туруп, сүйүүнү түшүнүүнү кандай болоорун үйрөтөр. Уйкусу келгенин сезди. Бирок жүрөгү сен анын укташын каалабадың. Тескерисинче аны өз жайына коюшуң керек эле деди. Мына, ааламдын тилин түшүнүп жатам деди. Бул дүйнөдө баардык нерсенин, жада калса куштардын учушунун да мааниси бар. Жигит сүйүүгө толгон тагдырына ыраазы болуп турду. Адам сүйгөндө жана баардык нерселерин бир маани маңызы болот деген ойго кетти. Бир убакта кыргыйлардын бири экинчисине тик сайла чабуул жасап кирсе болобу? Ошондо кыска бир элес жигиттин көз алдына тартылды. Куралдуу кошуун, кылыч булгалай оазиске чабуул коюп келаткан жоо оюна келди. Элес ошол замат жок болгону менен каттуу таасир калтырды. Закым тууралуу уккан эле жана бир канча жолу закымды да көргөн. Чөлдүн кумдарына элестеген эңсөөлөр бар эле, бирок бир кошуундун оазисти ээлеп алганы андан да көргүсү келген эмес. Буларды унутуп, кайрадан ойго батууну каалады. Кайрадан көңүлү батып бараткан күндүн кызылына боелгон чөл менен таштарга бурулгусу келди. Бирок жүрөгү түпөйүл тартып туруп алды. Ар дайым белгилерге көңүл бур.
деп айткан эле кары король. Фатиманы ойлоду. Анан көргөн элести эстеп, мунун чындыктан көп алыс эмес экендигин сезди. Төпөйлөйлөрдүн кутулууну каалады. Ордунан туруп, курма бактарды көздөй басты. Дагы бир жолу заттардын жалпы тилин түшүндү. Эми оазис коркунучтан белги берип, чөл коопсуздукту көрсөтүп турду. Төөчү бир курма дарагынын түбүндө күндүн батышына көз салып олтурду. Жигиттин бир кум төбөнүн артына чыга келгенин көрдү. Бир кошуун жакындап келе жатат, деди жигит. Көз алдымда элес тартылды. Чөл адамдардын жүрөгү кыялдарга толтурат, деп жооп берди төөчү. Бирок жигит ага кыргыйлар тууралуу айтты. Кыргыйлардын учканын карап туруп, ааламдын тилине кирип кеткен эле. Төөчү жооп кайтарган жок. Жигит айтып жаткан нерсени түшүндү. Жер жүзүндөгү бир нерсе баардык нерсенин жашоосун түшүндүрөрүн билчү. Бир китептин кайсы бир бетин ачып, бирөөнүн алаканын карап, же куштардын учушуна көз салып, же башка жолдор менен ошол көз ирмемдеги тирүүлүгүбүздү билсек болот. Чынында заттардын өзү эч нерседен кабар бербейт. Адамдар ошол заттарга байкоо жүргүзүү менен ааламдын рухун түшүнүү жолун таба алат. Чөлдө ааламдын рухун оңой түшүнүү жөндөмү аркылуу жашоосун уланткан адамдар көп. Алардын бакшы деп аташчу. Бакшылар аялдар менен карылардан коркушат. Согушкандар алар менен чанда гана кеңешишет. Согушчандар согуштан рахат алганды, белгисиз нерселерден толкундаганды жактырышат. Келечек Алла Таала тарабынан жазылган жана Алла адамга жакшылык каалайт. Мына ошондуктан согушчандар өз учурун гана жашашат. Жана жашоо алар үчүн күтүлбөгөн окуяларга толо болгондуктан бир топ нерсеге көңүл бурушуу лазым. Душмандын кылычы кайсыл жерде, аты кайда, өлүмдөн кутулуу үчүн кандай сокку уруу керек? Уруу башчыларына барып, жакындап келе жаткан кошун тууралуу айт, деди төөчү. Мени шылдыңдашат. Булар чөл жашоочулары. Чөл жашоочулары белгилерге көңүл бурушат. Анда абалды билишкендир. Буга маани бербей коюшат. Алла өз билдиргиси келсе, бирөөгө аларга келип кабар берерине ишенишет. Мына бүгүн ал элчи сенсиң. Жигит Фатиманы ойлоду. Анан уруу башчыларын бармай болду. Оазистин ортосуна тигилген чоң ак чатырдын эшигине барып, күзөтчүгө чөлдөн бир кабар менен келдим. Бакшылар менен сүйлөшүүм керек, деди. Күзөтчү жооп бербестен ичкери кирип, бир топтон кийин ак жана алтын түстүү кийим кийинген жаш араб менен бирге чыкты. Жигит ага көргөндөрүн айтты. Араб анын күтүп турушун айтып чатырга кирди. Кеч кирди. Бул убакыттын ичинде арабтар, бир топ соодагерлер чатырга кирип чыгышты. Акырындык менен очоктун оттоор өчүп, оазисте чөлдөгүдөй жымжырттыгы өкүм сүрдү. Чоң чатырдын жарыгы гана күйүп турду. Жигит Фатиманы гана ойлоп турду. Түштөн кийинки сөздөрдү дагы эле түшүнбөй жатты. Бир канча саат күткөндөн кийин күзөтчү жигиттин ичкери киргизди. Ичкери кирип көргөндөрүнө аябай таң калды. Чөлдүн ортосунда мындай чатырлардын болоору эч оюна келбептир. Жерге ушуга чейин бут баспаган кооз килемдер төшөлгөн, шыптай ичинде күйгөн шамдар салынган, жалтырак жана кооз металл асма чырактар иленген. Аябай кештеленген жибек жаздыктарга жазданган уруу башчылары чатырдын төрүндө уй мүйүз тартып отурушат. Кызматчылар даамдуу тамактарды күмүш табак менен ташып, бир жагынан чай сунулуп жатат. Дагы башка кызматчылар коркуратманын чокторуна жаңылууда. Жагымдуу түтүндүн жыты каңылжаар өрдөйт. 8 уруу башчысы бар экен. Булардын башчысы ким экенин дароо түшүндү. Ак жана алтын түстүү кийим кийинген араб ортодо отуруптур. Анын жанында жигит менен сүйлөшкөн жаш араб отурат. Ишарат тууралуу айткан чет элдик адам сенсиңби? Деди башчылардын бири жигитке кайрылып. Менмин. Жигит көргөндөрүн айтып берди. Биз бул жерде канча муундан бери жашап жатсак, чөл мындай нерсени эмнеге чет элдик бирөөгө айтмак эле, деди башка бир башчы. Анткени менин көздөрүм чөлгө али көнө элек. Ошондуктан көнүп калган көздөр көрө албаган нерсени мен көрүшүм мүмкүн. Ичинен ошондой эле мен Алланын рухуна эмне болгонун билем, деди. Бирок арабтар мындай нерсеге ишенбегендиктен аны айткан жок.
Оазистегилер эч кимди тарабына кошулбагандыктан эч ким оазиске кол салбайт, деди үчүнчүсү. Мен көргөнүмдү гана айтып жатам. Мага ишенбесеңер өзүңөр билесиңер. Чатырдын ичинде бир топко чейин жымжыртып өкүм сүрүп туруп, анан катуу талаш тартыш башталды. Жигит түшүнбөгөн бир араб диалектиси менен сүйлөшүп жатышты. Жигит сыртка чыкмакчы болду эле күзөтчү жолун тосту. Жигит корко баштады.